Мектепте окуп жүргөндө эле баягы куруп кыздардын чачтарын кесип, жасап, ошо кичине кезимден кызыгып ошентип жүргөм. Айсанам Наркозуеванын балалык кездеги кыялын кийинчерээк турмуштук жагдай орундаткан. Анткени каарманыбыз кесиби боюнча мугалим, маянанын аздыгынан улам жеке ишкердик менен алектенүүнү туура көргөн. Алгач өзүн өзү жумуш менен камсыз кылып, чакан сулуулук салонун ачкан. 2006-жылы баштаганмын өзүм. Мурда арендага алып, зданияны арендага алып иштеп жүрүп, анан 2012-жылга чейин иштеп жүрүп, анан 2012 Москвага кеттик. Себеби өзүбүз ачып, өзүбүздүкү болсун деп арендага эметпей. Анан Москвага барып иштеп, 5 жыл эмгектенип, анан бул жакты өзүбүз нолдон баштап куруп баштадык. Учурда ишкер аялдын сулуулук борборунда 5 жумуш орну түзүлгөн. Анда шаардагы аялдар үчүн бир катар сулуулук кызматы көрсөтүлөт. Мындан сырткары бул тармакка кызыккан кыз келиндерди окутуп, жумуш менен камсыздап келет. Каарманыбыздын бул ийгиликтеринин артында апасынын жана жолдошунун чоң колдоосу бар. Негизги мотивация ошо апамдан. Апам колдоп, жардам берип, күйөөм экөөбүз чогуу иштеп, анан эме кылдык, баштадык ошону. Негизги ошо апам менен күйөөм, жолдошум экөө. Самый эмеси желание болуш керек экен. Эгер кызыгуу болсо, анан адам өзү баягы алдыга умтулуп, аракет кылып эметсе, жетет экен, кыйынчылыктарды жеңип өтүп, ушул эмеге жетет экен. Айсанам Наркозуева эмгекти сүйгөн ишкер айым, дайыма изденүүнүн, аракеттенүүнүн артында жүрөт. Кесиптештери да анын кичипейил, эмгекчил экендигин баса белгилейт. Айсанам эже менен биринчи жолу ушул жумушка биринчи кадам таштап келгенимде мага аябай жөнөкөй сапаты жакты. Аябай жөнөкөй. Ушунча даражага жетсе дагы адам жөнөкөйлүгүн унутпаган үчүн ошол сапатын бааладым. Шайыр, адамгерчиликтүү негизи. Айсанам эже ушул өзүнүн кылып аткан жумушуну активдүү аткаргандыгы үчүн кардарларга аябай жакшы мамиле кылып, ушул даражага өзүнүн тырышчаандыгы менен жетти деп ойлойм. Айсанам Наркозуева сыяктуу ишкердик менен алектенгендер Сүлүктү шаарында ондоп саналат. Алар шаардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууда өз салымын кошуп, жумуш орундарынын көбөйүүсүн камсыздап келет. Сүлүктү шаарында жеке ишкерлик менен алектенген айымдар өтө көп. Алардын арасында биздин Наркозуева Айсанам кызыбыз да өтө жакшы, өзүнүн Сүлүктү шаарына салымын кошуп, бюджетке салымын кошуп, жакшы эмгектенип келүүдө көп жылдан бери. Андан сырткары өзү дагы өзү эле эмгектенбей алдына кыз келиндер дагы иштейт, 4-5 кыз келиндер иштейт. Аларды дагы жумуш менен камсыз кылып, өзүнүн салымын кошуп, эмгектенип келүүдө. Бүгүнкү күндө аялдар иштебеген тармак дээрлик жокко эсе. Алар ишкер, дарыгер, саясатчы, тартип кызматкери. Ар тармагында үзүрлүү эмгектенип, коомдун жүгүн артып келет. Аял заты гүлдөй назик болот эмеспи? Мингүл Көчөрова, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Аял затыга келе жаткан 8 март майрамдары менен куттуктайм.